5 каналдан эфирин күндеме маалымат программасы улантат. Студияда кызматыңыздарда Айтурган Сайтиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Батукаевдин чуулуу качуусунун жаңы бурулушу Крим төбөл оорусуда кармалды жана Кыргызстанга жаза мөөнөтүн толук өтөөгө кайтарылышы мүмкүн. Спикер болуу оңой эмес. Жогорку кеңештин төрагасы парламенттин жылдык ишин жыйынтыктап журналисттердин суроолоруна жооп берди. Кезектеги сессия эмнеси менен эсте калды. Кезектеги өрткө кооптуу малды өрткө каршы күрөшкөндөр атайын техниканын аздыгы менен тосууда. Башкы таяныч кызматкерлердин каармандыгы. Кесиптик майрам алдындагы сын пикер саламаттыкты сактоо системасында аудиторлор көп сандаган бузууларды жана бюджеттик каражаттын натыйжасыз сарпталышын аныктады. Азиз Батукаев өлкөбүздүн башкы прокуратурасынын өтүнүчү боюнча жана орусиялык тараптын көмөгүндө Кыргызстанга экстрадицияланат. Бул туурасында башкы көзөмөлдөөчү органдан билдиришти. Эске салсак, Батукаевди экстрадициялоо жөнүндө өтүнүчтү башкы прокуратура ушул жылдын майында орусиялык кесиптештерине жөнөткөн. Бүгүн белгилүү болгондой, Азиз Батукаев ушул жума башында Түндүк Осетияда кармалган. 1 жылдан ашык убакыт мурун аны катуу ооруп жатат деген медициналык корутундуу негизинде мөөнөтүнүн мурда абактан бошотушкан. Ошол эле күнү Крим төбөлү жеке учакта Чечен Республикасына учуп кеткен. Кийинчерээк бул фактынын айланасында чоң ызы-чуу чыккан. Медициналык корутунду жасалмаланганы аныкталган. Азиз Батукаев кайрадан эл аралык издөөгө алынган. Белгилей кетсек, 24 KG агенттигинин маалыматы боюнча Батукаевди экстрадициялоо көмөктөшүү жөнүндө буга чейин өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Орусия жетекчилигинен өтүнгөн. Мы представили дополнительный. Батукаевдин иши боюнча Орусия тарап сураган баардык документтерди жөнөттүк. Албетте, ал жерде Батукаевди биздин өлкөгө жөнөтүү боюнча да өтүнүчүбүз каралат. Бүгүнкү күндө Орусия тарап менен жана президенттин жетекчилиги менен тыгыз иш алып баруудабыз. Батукаев экстрадицияланса, анын калган кылмыш жаза мөөнөтү улантылат. Бирок азырынча биздин өлкөгө качан жөнөтүлөт так айта албайбыз. Кыргызстанды акчаларды чайкоого каршы күрөшүү чараларды иштеп чыгуу боюнча эл аралык топтун кара тизмесинен чыгарышты. Бул туурасында мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан финансылык каражаттарды күчөтүлгөн мониторингке алуу эл аралык режими алынып салынды. Чечим уюмдун пленардык жыйынында кабыл алынды. Өлкөбүздүн бул тизмеден чыгарууга 2011-жылы аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча иш-аракеттер планы ийгиликтүү ишке ашканы негиз болду. Расмий кабардан Мирослав Ниязов Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Мамлекет башчысынын башка жарлыгы менен Туркменияда өлкөбүздүн дипломатиялык миссиясынын башчысы болуп Жаныш Русенбеков дайындалды. Жогорку кеңеш 1 жылдын ичинде бир коалицияны ыдыратып, кайра курууга үлгүрдү. Бир өкмөт башчыны алмаштырды. Мындан сырткары көптөгөн комиссияларды түзүп, кызуу талкууну жараткан мыйзам долбоорлорун карап, бир дарын кабыл алып, айрымдарын күзгө калтырды. Бүгүн эле спикер Асылбек Жээнбеков парламенттин 1 жылдык ишинин жыйынтыгы менен тааныштырып, төрага болуу оңой эмес экенин мойнуна алды. Самат Качкынов каникулга кеткен эл өкүлдөрү бул сессияда эмнеси менен эсте калганына токтолот. Демейде пресса үчүн жабыкталган персоналардын бири Асылбек Жээнбеков бүгүн толгон журналисттердин алдында жалгыз жалпы парламенттин отчеттук мезгили туурасында маалымат берип суроолорго жооп берди. Төрага айтымында 1 жылдын ичинде парламент 265 мыйзам долбоорун карап, анын дээрлик жарымын кабыл алды. Алардын баары эле өлкө үчүн маанилүү дейт спикер. Өкмөттүн дагы кандай бүгүнкү күндө бизге жогорку кеңешке алып келип мыйзамдарды көрсөтсө, ошонун бардыгы мамлекетибиздин коомубуздун өнүгүүнө багытталган деп айта алсак болот да. Бирок ошонун ичинде баары бир маанилүү деп мындай бир-экини айтып кетсек болот да, негизи. Экономиканын өнүгүшү. Ошондой эле таза шайлоо өткөрүү максатында күч түзүмдөрдү бекемдөө тууралуу мыйзамдар кабыл алынды. Ошентсе да кереги жок, же жөн гана популисттик маанайдагы долбоорлор каралды. Курал алып жүрүү эрежелеринен тарта, жыныстык мамилелерге үйрөтүүчү демилгелерге чейин. Бул жерде жазылып атат, адамдын жынысына, гендердик окшоштугуна жана ролуна байланыштуу болгон өзүнө эротизм, рахаттануу, жакындыкты жана тукумулууну камтыган абалы дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Баш аягы 1 жыл ичинде парламент 76 жолу пленардык жыйынга чогулуптур. Бирок көп убакытын негизги саясий тема болуп калган Кумтөр маселеси менен өткөрүшкөндөй таасир калтырды. Орток пикирге келе алышпай, аягында анын айынан 2-2ден болуп мушташа да башташкан.
Акыры кулактын жоосун алып бүткөн кумтөр маселеси чечилди. Өкмөт иштеп чыккан биргелешкен ишкана түзүү долбоору жактырылып, депутаттар быйыл өкмөт башчыны да алмаштырууга үлгүрүштү. Алгач премьерди кетирүү үчүн кол топтошуп, майнап чыкпаган соң Сатыбалдиев Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча МАМ дирекцияны башкарып турганда кылган иштерин чукуй башташты. Акыры дээрлик 1,5 жыл иштеген Ырыс алды ынтымак коалициясын ыдыратышты. Белгилүү болгондо 3 фракциядан куралган альянстан Атамекен фракциясы чыгып кеткен. Мунун бир гана максаты премьерди кызматынан алуу болгондугу ушул күнгө чейин айтылып келет. Ошентип Жантөрө Сатыбалдиев отставкага кетирилген. Чоң саясий өзгөрүүлөрдөн сырткары мыйзам чыгаруу корпусу 1 жылдык ишинде аткаруу бийлигинин ишине көп аралашты дешет серепчилер. Айтымдарында мунун да жөнү бар. Ал өкмөттүн бир аз чабалдыгына байланыштуу. Өкмөт кээ бир жерде чынында эле үлгүрбөй, мына ошол үчүн биздин депутаттар конституцияны бузуп, өзүнүн баягы негизги максатын унутуп, ошо чарбачылык маселелерге көбүрөөк кирип кетти да. Ошол үчүн чарбачылык маселелерге киришпей эле ошо өкмөттүн жоопкерчилигин көбүрөөк ойлош керек да. Ананда артык баш болор болбоско эле депутаттык комиссия түзө берип, бул жагынан жогорку кеңеш өз компетенциясынан аша чаап кеткендиги айтылат. Бир эле мисал, камактагы депутат Ахматбек Келдибековго карата токтом чыгарышы сот системасына кысым катары бааланууда. Бир айдан бери негизи койбой келет дегиле күн тартибине комитеттен өтсүн депчи. Бирок ошол малда коюлуп, андан көпчүлүктөр ошол ден соолугуна байланыштуу гана бир сот көңүл буруп койсун деген гана мындай ходатайство сыяктуу эле Ата журт фракциясынын сунушун мындай киргизип ошол өтүп кеткен. Бирок бул сотту эмне ушуну карап, ушуга ылайыктуу чеч деген ал жерде бир дагы мындай эме жок. Сот өзү чечет бүгүнкү күндө. Андыктан мыйзамдуулукту туу тутсак гана өнүгөбүз дейт төрагам. Ал үчүн учурда баардык мыйзамдар жетиштүү. Болгону аларды аткаруу гана керектигин белгилейт. Кесиптештерибизди кызыктырганы парламенттин чыгашалары тууралуу. Төрага бул чакырылыштагы парламент эң эле үнөмдүү болду деп ишендирет. Самат Качканов, Иван Чижиков, 5 канал. Эксперттер тобу бүгүн кылмыш мыйзамдарын өзгөртүү боюнча бир катар тегерек столдордун жыйынтыгын чыгарышты. Иш бир нече жума аралыгында жүргөн. Натыйжада сот акыйкаттуулугу системасынын натыйжалуулугун арттырууга багытталган бир катар сунуштар иштелип чыккан. Алсак, дисциплинардык комиссияны соттор кеңешинен өзүнчө алып чыгуу, аскер сотторун аскер кызматкерлери макамынан ажыратуу жана өкмөттөн соттордун бюджетин калыптандыруу укугун алуу пландалууда. Эске салсак, эксперттик топ президенттин сот акыйкаттуулугун жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгынын алкагында түзүлгөн. Ага илимий коомчулуктун өкүлдөрү, юристтер, эксперттер, мамлекеттик органдардын жана жарандык коомчулуктун өкүлдөрү кирет. Мисалы жогорку сотко мурун жарандар экинчи инстанцияда сот актыга даттануу келтирсе, 1 жылдын ичинде келтирсе мүмкүн болчу. Азыр болсо биз 3 айга чейин ал мөөнөттү кыскартканбыз. Бирок ошону менен бирге мөөнөттү калыбына келтирүү боюнча жүйөлүү себептер менен ал институт сакталып жатат. Анан дагы биз айтып кеткен мамлекеттик алым боюнча да айтып атабыз. Мамлекеттик алым до коюуда же даттануу келтиргенде төлөнөт. Жайкы ысыкта өрт кырсыгы адаттагыдай эле көбөйүүдө. Айрыкча кургакчыл маалда ысык жалындын чыгып кетиши тез эле дешет өрт өчүрүүчүлөр. Алар өрт болгон жерге өз убактысында бара албай убара тилсиз жоо менен алып урушуу көйгөйү темасын Айгерим Жанакул кызы улантат. Каладагы акыркы эле болгон кырсык 1-июлда кечке маал 12-Кичи районунда орун алган. Кезинде алынган шаар ичиндеги мыйзамсыз соода павильондор жиналган жайда от тутанып баштаганын күбөлөр телефонуна тартып алган. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок, бирок өрт эмнеден чыкканы так айтылбайт. Жакын жердеги Батырлердин тургундары болсо мындай кырсык биринчи жолу эле болуп жаткан жок дешет. Буга чейин да иштебей турган соода дүкөнчүлөр турган жерден өрт чыккан. Биз көрүп жаткандай кечээки болгон окуяда бир эмес бир нече павильон күйгөн. Өрт ушундай катуу болгондуктанбы, айтор темирлерден башка эч нерсе калган эмес. Оттун чыгышы түрдүү жоромолдонууда. Айрымдары үй жайы жок сый-сыяктардын жашап жүргөнүн айтышса, башкалары жөн гана кургап турган чөп тутанып кеткен чыгар дешет. Жок болчумун. Кечинде караңгыда келдим. Кайда эмелер, пожарниктер келип, уже өчүрүптүр да, өчүргөндөн кийин мен эмет бош павильондор болчу. Эч ким жашачу эмес. Антетинде карабайсың, мен ушу балдар эле мынтип ширеңке чагып койгонбу деп ойлоном да, жоксо бу жакка келип ким күйгүзөт буларды.
Бәлкім тамекі тартқан балдар. Бул аймакта жашаган жашоочуларды тынчсыздандырган нерсе кечээки өрт чыккан жерге жакын жайгашкан мына бул май куучу станциянын орду. Эгер жалын бир аз да катуураак болгондо тилсиз жөө бул жерде каптап, дагы оор кырсыктын болушу ажеп эмес эле дешет. Дагы жакшы, өрт өчүрүүчүлөр келип калышты. Болбосо окуя кандай болуп аяктамак айтып болбойт. Мындай шаар ичинде болгон кырсыктар туурасында билдирүү түшкөн соң, кызматкерлер 1 мүнөттүн ичинде машина менен чыгып кетет. Күнүнө 5-6 жерде катталган кырсыкка 10 бөлүктүн кайсынысы жакыныраак болсо, анын үстүндө күндүн ысыгында чыккан өрт кырсыктары дагы кооптуу. Жайкы өрт коркунуч убагында ушул азыркы морики кургак чөп көп өрттөр болуп атат, кырсыктар катталып атат. Элдердин бул кичинем салакылыгы жыйнашпайт, короо жайларын жыйнабайт, көчөлөрүн жыйнашпайт. Кээде кырсык болгон жерге убагында барууга мүмкүн болбой калат. Себептери көп эле. Айрыкча жеңил машиналардын көбөйгөндүгүнөн өрт өчүрүүчүлөргө өрт болгон жерге убактысына жетип бара албай кыйналышат. Мурда өрт өчүрүүчү машиналардын төбөсүндөгү фарасын күйгүзүп келе жатканда жеңил унаалар жол бошотушчу. Азыр андай болбой калды. Мындан башка суу маселеси дагы жаралбай койбойт. Суу түтүктөрү бар, жердин астынан эми орусча айтканда гидранттар деп коет да. Ошол экилердин жыл сайын эле азайганы, бузулгандыгы көп болуп атат. Себеп дегенде дагы азыр өзүңүздөр билгендей жолдорду ремонт жумуштары өткөрүлүп жаткандан кийин көп бизде ошондой гидранттарды асфальт менен закатывать этип тебелеп тепсеп ташташып атат. Орду каладагы көп кабаттуу үйлөргө жетүүчү автошаты деген машиналар дагы жетишпейт. Шаар боюнча болгону экөөсү гана иштейт. Өрт өчүрүүчү техникалардын эскилиги болсо дагы чоң көйгөй, дээрлик 90% ашыгы начар абалда. Эски ушундай машинебиз бар, 92-жылкы. Анан дагы эле иштейт. Өрткө чыгып атабыз, өрт өчүрүп атабыз ушул машина менен. Анткени менен мындай шартта да иш алып барууга туура келет. Бирок канткен күндө дагы жаңы техникалар менен жетиштүү камсыз кылынбаса, тиешелүү шарт түзүлбөсө, өрт өчүрүү кызматынын дарегинде дагы сын пикирлер токтобоору белгиленет. Айгерим Жанкул кызы, Ярослав Калиновский, 5-канал. Кытай грантынын эсебинен 100 чакырым унаа жолун реконструкциялоо кийинки жылга пландаштырылууда деп билдирет Бишкек мэриясы. Эске салсак, президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын экономика министрлиги менен Кытайдын коммерция министрлигинин ортосунда Бишкектин автожолдорун Кытайдын кайтарамсыз каражатына реконструкциялоо боюнча меморандумга кол коюлган. Быйылкы жылы Борбор бийлиги 3 борбордук көчөнү капиталдык оңдоодон өткөрүүдө. Бул Бөкөнбаев, Токтогул жана Лев Толстой көчөлөрү. Медиктердин кесиптик майрамына аз калганда Халатчандар айланасында коомчулук көңүлүн бурган бир катар окуялар орун алды. Медициналык тейлөөлөрдүн сапаты төмөн бойдон калууда. Тармак коррупцияга малынганын эсеп палатасынын өкүлү бүгүн билдирди. Халатчандардын аралашуусундагы жаңжалдар дагы аз эмес. Айдай Аманкулова саламаттыкты сактоо чөйрөсүнүн тескейине баш багып, бүгүнкү жүзүнө саресеп салды. Атамекендик медицина жаңжалдан күнү кур эмес. Соңку ызычуу онкологиялык борбордун балдар бөлүмүнө тиешелүү. Чүрпөсүнөн айрылган ата-энелер башкы врачты кызматтан бошотууну сурап, президентке чейин ачык кат жолдогон. Катта балдар өлүмүнүн көп болуп жаткандыгы үчүн башкы врач Дамира Байзакова айыпталган. Дарыгер айым болсо тескерисинче такталбаган маалыматтарды таркаткандарды сотко берем деп камынып турат. Это просто заказ. Бул жөн гана заказ. Менин ордумду бирөө алгысы келип жатса керек. Кат маалымат айдыңында жарыяланганда таң калган деле жокмун. Буга чейин деле болуп келген. Бөлүмдүн мага чейинки жетекчиси мурда деле жазган. Балдардын өлүмү көп, аларга илимий эксперимент жасалат деп. Жыйынтыгында УКМК, прокуратура, финполицияга чейин текшеришкен. Тастыкталган эмес. Дарыгер Дамира Байзакова башынан 5-6 жолу соттук териштирүүнү өткөрдү. Бул акыркысы деп айтуу кыйын. Бүгүн эле ал өзүнүн көптөн берки оппонентин Чуулганду Батукаев окуясы боюнча айыптады. Тараптардын талашы улануучудай. По поводу Макенбетова, это тот человек, который поставил диагноз Батукаеву. Эгер Макенбетов жөнүндө айтсам, бул Батукаевке диагноз койгон киши. Анын курч лейкозу бар деп. Мен Батукаевдин ишин караган көз карандысыз комиссиядан болчумун. Ал болсо бир справка менен эле ушундай бүтүмдү жазып койгон. Албетте, коомдук резонанс жараткан мыйзамдагы уурунун иши боюнча Халатчандар арасынан эч ким айыпка тартылып, иштен айдалган эмес. Бирок башка жаңжалдар боюнча кызматынан айрылгандары жетиштүү. Аз мурун төрөтканада ымыркайларды алмаштырып таштаган
алышкандыгы үчүн 3 дарыгер, 3 акушер иштен кеткен. Андан мурун мед кызматкерлердин жардамы менен жаңы төрөлгөн балдарды уурдоо фактылары катталган. Кийин кылмышкер кармалган болчу. Медицина кызматкерлеринен башка эч ким кылбайт. Санитарка, медсестра кылышы мүмкүн. Врач эже мен аябай жакшы же, врач эжеге күн кое албайм. Санитаркалар болушу мүмкүн, врачтар, медсестралар. Медицинада коррупцияга байланышкан жоболоңдуу иштер дагы жетиштүү. Тармак башкаруучулары адатта мамлекеттик сатып алуулардан пайда көрүшөт. Жарак жабдуулардын наркын эселеп жогору көрсөтүү адатка айланган. Өзгөчө дары-дармектер боюнча чайкоочулук коомчулуктун нааразычылыгын жаратып келет. Препараттарды алууда мамлекеттин акчасын аеосуз колдонуу фактылары эсеп палатасы ачыкка чыгарды. Сверхнормативный запас. Мына тармак 400 миллион сомго чейин нормативдик ашыкча акчага даралган. Анын ичинен көп препараттар диабет, туберкулез, бөйрөк илдетине чалдыккан адамдарга зарыл. Бул инсулин, гемодиализ. Муну түшүнүп турабыз. Бирок мыйзам боюнча каражат ашык сарпталып жатпайбы? Көп чалкештиктер мыйзамдардын туура эместигинен жаралууда. Статистика боюнча медициналык тейлөө үчүн калктын чөнтөгүнөн 2,5 миллиард сом кетет. Анын 60% дары-дармекке. Ак кызмат көрсөтүүнүн сапаты көңүл жубатарлык эмес. Айдай Аманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Октябрь районунун мыкты дарыгерлери ардак грамоталар жана белектер менен сыйланышты. Бишкектин Октябрь райондук администрациясы менен медицина кызматкерлеринен келе жаткан кесиптик майрам менен куттуктады. Борбордогу ресторандардын биринде өткөн салтанаттуу иш-чарага жалпысынан 120га жакын медицина кызматкерлери катышты. Аларды шаардык кеңештин депутаттары жана райондун жетекчилери келип куттукташты. Куттук сөзүндө адам өмүрүнүн сакчысы болгон ак халатчандарга узун өмүр, чыңден соолук жана иштеринде ар дайым ийгилик коштоп жүрүүсү айтылды. Ак халатчан дарыгерлер ар дайым биздин өмүрүбүздүн сакчысында. Алар күн түн деп өздөрүн Гиппократка берген антын аткарууда. Ал эми бүгүн биз ошол ак халатчандардын эмгегин жогору баалап, алардын эмгегине таазим этип, биз бүгүн аларга көңүл бурайлы дегенбиз. Мен ак халатчан дарыгерлерге чын ден соолук, узун өмүр, дайыма үйүндө бакыт, тынччылыкты каалар элем. Күндеми бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы күтөт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.